Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык ушул күзгө 25 ноябрга элдик курултай чакырылган болчу. Жарлыкты утурлай элдик курултайды уюштуруу боюнча атайын убактылуу жобо дагы бекиген. Ага азыркы учурда аймактарда жергиликтүү кеңештерде элдик курултайдын катышуучуларын делегаттарды тандап алуу, иргеп алуу процесстери жүрүп жатат. Бул жолку чыгарылышта биз дал ушул элдик курултайды уюштуруу жана делегаттарды тандап алуу процессинин жүрүшү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бишкек шаарынын алкагында талкууланганга аракет кылабыз. Биздин суроолорубузга Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Жылдызбек Абдыраимов жооп бермекчи. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып барам. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Жогоруда белгиленгендей ушул 25 ноябрга элдик курултайды чакыруу тууралуу президенттин жарлыгы чыккан. Жергиликтүү кеңештерде делегаттарды тандап алып жөнөтүү процесстери азыркы учурда жүрүп атат. Анын ичинен ушул Бишкек шаарындагы аткарылып жаткан иштер тууралуу бир азын болак маалымат берсеңиз, анан ошонун айланасында бир талкуу кылалы, сөз кылалы. Рахмат, жакшы болот. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 15 августунда элдик курултай чакыруу боюнча жарлыгына ылайык биз шаарда ошол 5 ноябрда шаардын курултайын өткүзүп атабыз. Ошол шаардын курултайынан элдик курултайга 60 делегат тандалат. Азыр жерлерде 93 жолугушуу бекитилген. Ошонун жерлерде болгондо Бишкек шаарынын аймагында, райондордо, жаңы конуштарда, ошонун бүгүн 91 бүттү, бир 2 калды. Ошол жерлерден 800 делегат тап келип шаарга 5 ноябрга катыштырабыз. Бул жерде шаардык кеңештин депутаттарынын ролу ошо модераторлук кылып жолугушууларды ачып берет. Ал жерге тандоо, делегаттарды жөнөтүү элдин өзүнүн колунда. Баягындай кылып даяр адамдарды алып келген жокпуз. Болгон эле депутаттардын жумушу ошол ачып берет. Калган ошол жерде активисттер, көчө башчылар өздөрү тандап, өздөрү курултайга жөнөтүп атышат. Ошонун негизинде комиссия түзүлгөн. Бишкек шаардык уюштуруу иштери боюнча комиссиянын төрагасы болуп, биздин шаардык кеңештин төрагасы Кубанычбек Камаралич бекитилген. Ошол жерден депутаттар менен чогуу иш алып барып атабыз. Кудай буйрса 5 ноябрда шаардык курултай болот. Ошол жерден элдик курултайга 60 адам жөнөтөбүз. 800'ün içinden 60'ta тандап алуу. 800'ün içinden 60'ta ошол 5 ноябрда тандашат. Эл өзү тандайт да. Жогоруда айтып атпайсыз, баягы 93 негизинен баягы аймактарда жерлерде болду депчи. Негизинен баягы маанай кандай, анан тандап алуу ушул 93 жыйын тууралуу бизге мындай маанай кандай десек, эми жакшы, элдин курултайга деген көз карашы жакшы. Тандап алганда азыр жаштар активный болуп атат. Ошол жерден көрсөткөндөрдө деле ошол жаштарды делегат кылып жөнөтүп атышат. Жаңы конуштарда да ошол жер маселеси боюнча, кызыл китеп боюнча ар кандай маселелер бар экен. Ошол элдин арасынан өзүнүн сүйлөй турган сөзү бар, айта турган сөзү бар. Ошол жердин кандай проблемалары бар, ошолорду айта турган адамдарды өздөрү бекитип берип атышат. Маанай жакшы, бардык жерде эле чогулуштар жакшы болду, жыйындар жакшы болду. Кудай буйрса 5 ноябрда дагы. Эми баягы 800'ün ичинен 60'ты тандап алуунун өзү дагы бир татаал машакаттуу иш болсо керек. Тандап алуу негизинен кандай жүрүшү мүмкүн? Кандай жүрүшү керек же болбосо? 800'ün ичинен 60'ты тандап алуу кыйын да. Эми могу азыр биз уюштурган жерлердеги шаардын ичинде азыр тандоо делегаттарды 800 адам тандадык беле. Ошол жерде эл өзү билет экен. Ошол жерде жашоочулары ким барышы керек? Ким барышы керек? Ким сүйлөйт ошол жерге барып? Шаардын көйгөйүн ким айтат? Биздин конуштун көйгөйүн ким айтат деген адамдарды өздөрү жөнөттү, бир добуштан колдоду. Мен ойлойм, эртең эми шаарга 800 жалаң ошондойлор чыгып атпайбы? Жалаң ошондойлор чыгып атат. Эми элдин эркинде биз кийлигише албайбыз. Муну тандап бергиле, тигин тандап бергиле деп. Болгону элдин өзүнүн арасынан эми кандидаттар каралат. Каралганда эми сүйлөй турган, шаардын маселесин барып жогору жакка жеткизе турган адамдар тандап алат болуш керек. Бул 60 квота делегаттаргачы эмнени эске алуу менен мындай сан бекиди шаарга? 60 квотаны эми ушул республикалык элдик курултайдын уюштуруу комитетинин бөлүнгөн
бизге бөлүнгөн эсеби ушунча 60 кылыптыр. Эми шаар чоң да, 1,5 миллион калкы бар. Биздин шаарга ошо 60 бериптир. 60 деле эми өтө көп эмес, бирок аз дагы эмес. 60 адам барып ошонун ичинен шаардын көйгөйүн айта турган адамдар барса, жакшы эле да. 60-ты бөлө келсек, баягы жашка карата, же улуттуу жыныска карата, улуттук азчылыкка карата, конфессиялык өзгөчөлүктөргө карата мындай бир артыкчылык берилиши мүмкүнбү же андай маселе жокпу? Биз могул азыр 800 делегатка ошондой адамдардан кошулуп атат, башка улуттардан, аялдардан, аксакалдардан, жаштардан ушундай кылып. Эми ошо элдик курултайга бара тургандарда деле ошондой болот. Негизи эми баардыгы эле бир кылка эл кетпейт. Ошол жерде дагы ошол шаарга тандагандай эле кылып тандайбыз. Башка улуттун адамдарынан. Ошо 60-тын 10 жаштар болушу керек, 10 аксакалдар болушу керек, 10 аялдар болушу керек деген мындай бир норма барбы? Жок, антип мындай цифрага бөлүнгөн жок, бирок ошол жерден эми 60-ты ынтымакташып беребиз. Өздөрү тандагандан ылайыктап ошондой кылып башка улуттардан дагы аялдардан, кыздардан кошулуп, аксакалдардан кошулуп 60 делегат жөнөтөбүз деп турабыз бу жерде. Ушул ноябрдын 5-inde белгиленип аткан жыйын кайсы жакта өтүшү мүмкүн? Филармонияда болот. Улуттук филармонияда. Мындай бир финансылык чыгымдар жана башка маселелерди шаардык кеңеш көтөрөт да же? Жок, эми финансылык чыгымдар деле бул курултайга көп деле финансылык чыгымдар жок. Ошол ижарага алган филармонияны ушундай уюштуруу иштерге анча-мынча финансылык маселелерди мэрия көтөрөт. Шаардык кеңеш болгон эл менен курултайдын ортосунда эле көпүрө. Ушул делегаттарды тандап алууда шаардык кеңештин ичинде дейбизби, баягы кол ирисине тарткан, ушуну жөнөтүш керек эле деген бир кийлигишүү адам фактору болушу мүмкүнбү? Жок, андай болбойт. Себеп дегенде ошондо ачык өтөт да жыйын. Биз да барып катышып аттык, ачык өтүп атты. Ал жерден эч кандай бирөөнү көрсөтүп элге колго сала албайсың, эл өзү чечет. Бул жерде баягы жалаң гана жарандык коомдун өкүлдөрү да, эч бир мындай бир мугалим, дарыгер же болбосо мамлекеттик муниципалдык кызматтын кызматкерлери барганга болбойт. Жок, мугалимдер барса болот, муниципалдык кызматкерлер барса болот, бирок азыр активист дегендер бар да. Активисттерди элдер өзү билет экен, ошол жерде иштеп, ошол жердин проблемасын билгендерди. Мугалим болобу, жөнөкөй адам болобу, өздөрү кошуп атат, өздөрү киргизип атат. Баягы курултайды ушул тандап алуудагы уюштуруудагы бир балким мен эске албай калган жагдайлар бар чыгар. Мындай бир эркин микрофон сизге. Эми азыр элдик курултайды баягындай дежур кылбайбыз деп атпайбы? Дежур адамдар эмес, тандалган адамдар эмес депчи. Ошого жараша биз дагы мына шаардыкын калыс кылганга аракет кылдык. Кудай буюрса 5-ноябрда деле барып катышып көрсөңүздөр болот, эми интервью алып. Ошол жерден кыйкырып проблемасы барлар сыртта калып калбасын. Кимдин кандай проблема? Блогери болобу, активист болобу, элдин тандоосуна койдук. Эл тандаган адамдар барып катыша алат. Эң жакшы жери бул курултай ачык болуп атат. Эч кандай буну кишини катыштырып коелу же биз чечебиз деген маселе жок. Буга мэрия да киришпейт, шаардык кеңеш да киришпейт. Болгон уюштуруу ишин жасап берип атабыз, калганын эл өз жөнөтүп атат. Баягы эл арасындагы маанайда элдер ушу активисттерден, дежурлардан мындай бир чарчаган, көңүлү калгандай маанай бар да. Анан бул жолку да мындай бир элдин ыктоосу кандай? Көбүнчө кимдерге басым жасалып атат? Азыр эми баягы интернеттин өнүккөн заманы, блогерлер деген дагы бар. Өзүнчө мындай бир жарандык активистмин дегендер дагы бар. Элдин ичинен иргелгендер мындай. Тандоосу кандай дегендей? Элдин тандоосу эл калыста өзүчү. Эл калыстыгын кылып эле ошол аймакка, ошол жаңы конушка, кичи райондорго өзүнүн кызматын кылып жүргөн, ошол жерге кичине да болсо жардамын тийгизип жүргөн адамдарды шайлап атат. Биз айттык, блогерлерби, активисттерби өзүңүздөр чечип бериңиздер дедик. Мен оюмча могу 800 делегаттын арасына эч кандай акими дагы, депутаты дагы, мэриядан дагы эч ким бир кишини кошкон жок. Мен буга өзүм көбөмүн. Ошо эл өзү тандагандар. Эми ошо 800-дүн арасынан ошондой эле кылып 60 адам тандап берет деп ишенем. Эми 60 адам барып элдик курултайга шаардын маселесин көтөрөт. Бишкек шаары негизинен баягы 4 районго бөлүнгөндө анан ар бир районго 20 делегатпы же андай? Жок, эми мындай бул райондон мынча, тиги райондон мынча деп бөлгөн жокпуз. Ким татыктуу болсо шаардын атынан
Жалаң бир райондон болуп калыш. Бирок эми андай да болбойт. Жалаң биринчи майдан болуп калса эмне болот? Ленскийден болуп калат, же мындай болуп калат дебейбиз эми. Кандидаттарды карайбыз да. Ошого жараша элдин тандоону коебуз. Бир райондон да болуп калышы мүмкүн, бирок. Мындай бир окутуулар болдубу алдын ала делегаттарды? Жок, эч кандай окутуп, анан даярдап, андай жок. Эркин. Аны окутабыз деген илеш, ал эртең даярдалат деген сөз да андай жок, эч кандай окутуу болгон жок. Ушул маселени көтөрүш керек деп өз ара мындай бир. Өз ара ошол жерде түшүндүрүү иштери. Жөнөтүп аткан жактагылар айтып атат, мисалы үчүн 800 адамдын арасында деле жөнөтүп атканда ошол биздин жаңы конуштун маселесин көтөр, муну айт, сууну айт, светти айт, жарыкты айт деген сыяктуу. Элдин өзүнүн талабы ушул. Элдин өзүнүн талабы ушул, биздин атыбыздан бар ошону айтып кел деп атат. Андай мындай биз окутуп, же окутуу иш-чаралар эч кандай болгон жок. Биз уюштуруу жагы, байланыш жагы, мындай элге жете турган жарыялоо жактарын жасап берип атабыз. Кээ бир жерлерде аябай көп болуп атат. Кээ бир жерлерде аз да мындай болбой калган жок, азыраак санда болуп атат, бирок мындай курултайга деген элдин эмеси жакшы пикири. Жыйынтыкта вот мен сизге бир эркин микрофон бергим келип турат. Ушул алдыда боло турчу жыйын тууралуу. Анын ичинен ушул делегаттарга балким кайрылууңуз бар чыгар, балким Бишкек шаарынын тургундарына кайрылууңуз бар чыгар ушул делегаттарды тандап алуу боюнча. Мүмкүнчүлүктөн пайдалансаңыз болот. Рахмат. Эми мына 5-ноябрдагы курултайга келген адамдар өзүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, өзүнүн жашаган жеринин проблемаларын айтып, маселелерин айтып, эми депутаттар деле баарын жетише албайт. Курултай өзү ушундай табият, ушундай нерсе экен, элдин арасында дагы пикирлерди айтыла турган. Ошол маселелерди көтөргөн адамдар келсе, танбаганда да ошондойлор тандалса, анан ошо 800-дүн арасынан 60-ы дагы курултайга барат, жөнөтө турган, элдик курултайга жөнөтө тургандардын арасынан ошо татыктуулардын. Эми 800 тандалып калды да азыр. Ошо 800 адам, ошо 60 адамды татыктууну тандап берсе, ошол жерден жогору жактагы кызматтагы адамдарга шаардын көйгөйлөрүн айта тургандар барса деп ойлойм. Эч кандай даярдалбаган, маселесин айта турган адамдар барып катышып келсе деген ой. Чоң рахмат, Жылдызбек мырза, биздин студиябызга келип ушул суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн, алдыдагы курултай тууралуу маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. 5-ноябрга белгиленип аткан шаардын курултайын ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Чоң рахмат сизге. Рахмат силерге да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз 25-ноябрда өтө турган элдик курултайга даярдык, анын ичинен Бишкек шаарындагы элдик курултайга делегаттарды тандап алуу, иргеп алып жөнөтүү процесси тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорубузга Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Жылдызбек Абдыраимов жооп берди. Белгилей кетсек, 5-ноябрда ушул элдик курултайга Бишкек шаарынан бара турчу делегаттарды тандап алган шаардын курултайы өтмөкчү. Элдик курултай өзү 25-ноябрга президенттин жарлыгы менен бекиген болчу. Ал жарлык 15-августта чыккан. Аны утурлай уюштуруу комитети жана убактылуу жобо дагы бекитилген. Азыркы учурда бардык аймактарда жергиликтүү кеңештерде элдик курултайдын делегаттарын тандап, иргеп алып жөнөтүү процесстери жүрүп жатат. Саламатта туруңуздар.